Интернет аркылуу акча табуунун оңой жолу Avalon сайтында баары жөпчөнөкөй апсендагы ссылка аркылуу өтүп алгач катталыңыз. Андан соң инвестор катары акча саласыз. 24 саат 7 күндүк кылып жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Avalon сайты баары. Эркин Асрандиев Садыр Жапаровдун өкмөтүнүн курамында болуудан баш тартты. Жогорку кеңеш премьер-министрлик кызматына Садыр Жапаровдун талапкерлигин колдоп берди. Өкмөттүн курамы дээрлик өзгөргөн жок. Вице-премьер Эркин Асрандиевди эске албаганда өкмөттүн курамы ошол бойдон калды. Бул тууралуу жогорку кеңештин кезексиз жыйынында премьер-министр Садыр Жапаров билдирди. Буга чейин ал эл өкүлдөрүнүн алдына программасы менен чыккан. Ал өлкөдөгү абал оор болгондуктан өкмөттүн структурасы менен курамы ошол бойдон калаарын билдирди. Ал ошондой эле вице-премьер Эркин Асрандиев кызматтан кетүү боюнча арызын берип жибергенин кошумчалады. Булак Спутник KG. Ырчы Анжелика Садыр Жапаровду колдойм. Бабанов жүрөк айлантты. Ырчы Анжелика Айгерим Расул кызынын баракчасына төмөнкүдөй билдирүү калтырган. Садыр Жапаровду колдойм. Биз ынтымакка чакыргандан башка эч ашыкча сүйлөгөн жокпуз. Мен беримдикке чакырам. Бардык тарап тең чогуу, ынтымактуу иш алып барышса деп тилейм. Элдер урушпагылачы, бири-бириңер менен. Булак Адам медиа. Самара Каримова Ырчы. Сооронбай Шарипович эң акылдуу сабырдуу президент. Жаманды көрмөйүнчө жакшынын баркын билбейсиң. Акыркы окуялардан улам уюткулуу улуу элдин уулдарына акыл эс, ар намыс. Эл жерге тынчтык тилеп, Ала тоонун тамыры солкулдап, ар бир кыргыздын жүрөгү ооруп турат. Алакандай элибизге тынчтык керек. Кыргызстан бул күндөрдө чоң сыноодон өттү. Улуу ойчул Конфуций төрөлүү жана өлүү тагдырга жазылган. Ал эми атак даңк менен байлык бул Кудайдан деген. Калк башкарып, хан болуу да улуу жараткандын буйругу. Тагдыр табыштаган жоопкерчиликтүү жол оңой болбосун да билебиз. Урматтуу Сооронбай Шарипович, 4-5 күндөн бери Аллахымдан башыңызга чоң сыноо келди. Жаштардын күчүн, энергиясын, жаштардын жаштыгын пайдаланып, түпкү максаты бийликти көздөгөн түрдүү саясий күчтөр өлкөбүздүн тынчтыгына бүлүк салып, башаламандык жаратышты. Бирок баарын теңдеп карап турган улуу жараткан бар. Сиздин күнүнө 5 маал башыңызды саждага коюп окуган намазыңызда, тилеген ыйык тилегиңизде кыргыз элинин тынчтыгы, жаркын келечеги бар экенине, Кудай алдында абийириңиз аруу, дилиңиз таза экенине ишенем. Алакандай кыргызды сай-сайга бөлүп, арсыз максаттарын ишке ашырууну каалаган эрендердин элине канчалык көйгөйүн көрдүк. Бир бүтүн журтту түндүк түштүккө бөлгөн трайбалисттердин анык жүзүн көрдүк. Элим деп сүйлөгөн жалган патриоттордун максаты бийлик, байлык, мансап, кызмат экенин көрдүк. Баатыр болгон азаматтардын чыккынчылыгын көрдүк. Кыргыз Республикасынын легитимдүү президенти сиз, эл тандаган ажоо сизсиз. Мекен жалгыз, Кыргызстан бирөө гана. Мекенге тынчтык керек. Бизге сиз керексиз. Дагы бир жолу акылдуулугуңузду, сабырдуулугуңузду, тажрыйбалуулугуңузду көрсөтүп, өлкөбүздү сактап каласыз деп ишенебиз. Бардык иштер мыйзамдуу жол менен, укук талаасында гана чечилээрине ишенгим келет. Адам аласы ичинде дейт. Айланаңыздагы абийири ылайланган амалкөй адамдардын ак карасын билип алдыңыз. Ар бирине Кудайдан жетсин. Эл көрөгөч, эл калыс. Сиздин эмгекти тарых тастыктасын. Тынчтык жолунда өлкө башында өзүңүздүн жана эл тандаган премьер-министр Садыр Жапаровдун чындык туусуна биригип, Кыргызстаныбыз эл журт оор күндөрдөн чыгалы. Өлкөдө тынчтык орносун. Жүрөгүмдө Кыргызстан. Сизди терең урматтап, Самара Каримова. Булак Назар Ньюс KG. Абдил Сегизбаев массалык башаламандыкка кайрадан даярданып жатат. Мурдагы УКМКнын жетекчиси Абдил Сегизбаев массалык башаламандыкка кайрадан даярданып жатат. Кармап камаш керек. Максаты мурдагы кожоюну Алмазбек Атамбаев баштаган топту эркиндикке чыгаруу. Учурда ал кызуу даярдыкты баштады деп билдирди Өздүк Булак. Эске сала кетсек, Борбор калаадагы башаламандык боюнча ыкчам тергөө иштеринин алкагында президенттик аппараттын мурдагы башчысы, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзү жана 2 жан сакчысы Курсан Асанов, Фарид Ниязов, Сапар Исаков кармалды. Бул тууралуу 10-октябрда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы кабарлады. Булак Назар Ньюс KG. Колов: Жээнбеков президенттиктен кетсе, кылмыштык шалаакылык болот.
Мурдагы премьер-министр Феликс Кулов Садыр Жапаровдун премьер-министрликке мыйзамсыз бекитилгенин билдирди. Мындай билдирүүнү саясатчы Фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал Садыр Жапаровду өкмөт башчылыкка дайындоодо парламенттин кезексиз жыйыны кворумсуз өткөнүн билдирген. Жыйынга 51 депутат катышып, 10 депутаттын ишеним каты бар экени айтылды. Бирок бул ишеним каттар залда 61 депутат катышкан учурда гана күчкө ээ болот. Эгер мындай сандагы депутаттар катышпаса, алар кабыл алган чечимдер мыйзамсыз жана аткарылбашы керек. Мындан улам Садыр Жапаров шайланган премьер-министр болуп саналбайт деп жазган Кулов. Ошондой эле Феликс Кулов президент Сооронбай Жээнбековдун кызматтан өз арызы менен кетери жөнүндө билдирүүсү тууралуу да пикирин айткан. Ал мындай учурда президенттин кетиши кылмыштык шалаакылык болоорун эскерткен. Мындан сырткары мыйзамдын талаптарын эске албаган депутаттардын аракетин сынга алып, өлкөдөгү башаламандыкка жол ачып жатат деп айыптаган. Садыр Жапаров Алмазбек Атамбаевдин унаасын өзүнүн охраналары аткылаган. Алмазбек Атамбаевдин унаасын аткылагандар өзүнүн охраналары болуп чыкты. Бул тууралуу өкмөт башчылыкка жаңы бекитилген Садыр Жапаров маалымат жыйыны учурунда билдирди. Мен кечээ күнү көрдүм, Алмазбек Атамбаевдин машинесин аткылабадыбы? 2 бала аткылап жаткан. Ал өзүнүн охраналары болуп чыкты. Ал ошондой эле сценарий кылып жасап, биздин кишилерди жаманатты кылып көрсөтүш үчүн атайын жасалган иш-чара болчу. Ал өзүнүн жакындары болуп чыкты, деди ал. 9 октябрда Бишкектин Ала Тоо аянтында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун тарапкерлери митинг өткөрүп жатканда Садыр Жапаровдун тарапкерлери делген адамдар тарабынан митинг үзгүлдүккө учуратылган. Митинг башаламандыкка айланып, белгисиз адамдардын Атамбаевдин машинесин аткылап жатканы тууралуу видео тараган. Булак репортер KG. Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов жумушка чыкты. Башкы прокурордун катышуусунда ыкчам жыйын өтүп, штаттык режимде жумушту улантуу тапшырмасы берилген. Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов бүгүн 11 октябрда жумушка чыкты. Бул кабарды мекеменин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык башкы прокурордун катышуусунда ыкчам жыйын өткөн. Ага көзөмөл органдын өздүк курамы Бишкек шаарынын Чүй облусунун райондук прокурорлору катышкан. Штаттык режимде жумушту улантуу тапшырылды, деп билдирди ведомствонун маалымат катчысы Наргиза Кубатова. Булак Спутник KG. Жапаров министрдин милдетин аткарган Ниязбековду Ички иштер министрлигинин курамына тааныштырды. Премьер-министрлик кызматтагы Садыр Жапаров Ички иштер министринин милдетин аткаруучу катары дайындалган Улан Ниязбековду өздүк курамга тааныштырды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Белгилей кетсек, буга чейин интернетте Улан Ниязбеков министр болуп дайындалган буйруктун сүрөтү тараган. Жапаров Ниязбековду башкаруучулук иштерде тажрыйбалуу экендигин баса белгилеген. Ал эми Ички иштер министрлигинин башчысы болгон Улан Ниязбеков ага артылган ишеним үчүн ыраазычылык билдирип, алдына коюлган тапшырмаларды аткарууда бардык күч аракетин жумшай тургандыгын билдирген. Эске салсак, саясий окуялардан улам мурдагы министр Кашкар Жунушалиев кызматтан кеткен. Анын милдетин Курсан Асанов аткарып жаткан. Бирок кечээ аны Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети массалык башаламандыкты уюштуруу фактысы менен кармады. Булак Спутник KG. Сооронбай Жээнбеков убада кылганда кызматтан кетет. Сооронбай Жээнбеков өлкө мыйзам жолуна түшкөндө кызматтан кетүүгө даяр. Мамлекет башчынын маалымат катчысы Толгонай Стамалиева 24 KG агенттигине берген маегинде президент өзүнүн сөзүнөн кайтпай турганын белгиледи. Анын айтымында Садыр Жапаровдун сүйлөгөн сөзүнө комментарий бере албайт. Жапаров бүгүн парламенттин чукул сессиясында 7-чакырылыштагы парламент шайланганга чейин иштей турган техникалык өкмөт бекитилгенден кийин Кыргыз Республикасынын башчысы кызматтан кетээрин айткан. Бирок президент буга чейин айткандай, мамлекет укуктук жолго кайтып келери менен кызматтан кетет, деди Толгонай Стамалиева. Аларча мамлекеттик резиденциясында жогорку кеңештин кезексиз жыйынында Садыр Жапаров премьер-министр болуп бекиген. Булак Аргумент KG. Дастан Бекешев Садыр Жапаровду премьерликке шайлоодо регламент бузулду. Жогорку кеңештин 6-чакырылышындагы КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев 10 октябрда Садыр Жапаровду премьер-министрликке шайлоо боюнча кезексиз жыйында кворум чогулган жок деп билдирди. Ал жыйында парламенттин регламенти бузулганын азаттыкка маалымдады. Кворум болгон эмес, себеби 61 депутат ошол жерде отурушу керек болчу. 61 депутаттын ишеним катын санаш керек болчу. Кечээ менин маалыматым боюнча 51 депутат отурган, 10 ишеним кат болгон. Бирок ошол эле кезде кээ бир депутаттар башка фракциядан ишеним кат алышкан. Бул жогорку кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзамга туура келбейт. Ишеним катты фракциянын ичиндеги депутат фракциялашына гана бере алат. Башка фракциянын депутаттарына бере албайт.
Мисал катары айтсам, Сайдулла Камболотович, депутат Иса Өмүркуловдон ишеним катталган. Мына бул мыйзамсыз болуп жатат. Ошондуктан жыйында 61 депутат отуруп, ишеним катты санашы керек болчу. Парламенттен 51 депутаты катышып, ону ишеним кат менен добуш бергени айтылган. 10 октябрдагы кезексиз жыйынга Дастан Бекашев барган эмес. Ал ишеним катты эч кимге бербегенин, анын ордуна эч ким добуш бербегенин айтты. Бизди чакырганда ар кайсы талапкерлерди карайбыз деп айтышкан. Тилекке каршы андай болбой, бир эле талапкер көрсөтүлүп калды, деди Бекешев. 10 октябрда Жогорку Кеңештин депутаттары Аларча мамлекеттик резиденциясында кезексиз жыйынга чогулуп, премьер-министрлик кызматка Садыр Жапаровду бекиткен. Бул жыйынга катышкан депутаттар жана Садыр Жапаров кворум чогулганын айтышкан. Баары мыйзам чегинде өткөнүн билдиришкен. Булак Азаттык KG сайты. Ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаков митингде жарадар болгон кызматкерлерге барды. Ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаков митингде жарадар болгон милиция кызматкерлерине барды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Сүйүн Өмүрзаков Ички иштер министрлигинин госпиталына барып, 5-6 октябрь күндөрү өткөн митинг учурунда жарадар болгон кызматкерлердин акыбалын сурап, ар бир менен сүйлөшүп, Ички иштер министрлигинин жетекчилиги керектүү жардам бере тургандыгын билдирди. Сүйүн Өмүрзаков Ички иштер министрлигинин бейтапканасында жаткан кызматкерлер менен жолугушуу учурунда аларга бекем ден соолук, тезирээк сакайып кетишин каалады. Ошондой эле коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо боюнча түздөн-түз кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн тез арада сакайып, жолдошторунун катарына кошулушуна тилектеш экендигин белгиледи, деп жазылат маалыматта. Булак Супер KG.